Жер талаш боюнча райондук сот мыйзамсыз чечим чыгарып, доогердин пайдасына чечип койду. Мендеги далилдерге көңүл бурган жок. Күбөлөр Россияда болуп калып, сотко жетише албай калды. Облустук сотко арыз бердик. Эми сурайын дегеним, облустук сот райондун чечимин туура эмес дейби же ошол бойдон калтырып коебу? Бул жерде ар бир адамдын соттук коргонуу укугу бар. Ошол эле учурда сиздин дагы бул укугуңуз бар. Буну эч ким четке кага албайт. Бул биринчи инстанциялык ошол сиз айткан райондук соту бул акыркы чечим болуп эсептелинбейт. Облустук сот бар, андан сырткары Кыргыз Республикасынын жогорку соту дагы бул ишке өзүнүн юридикалык баасын берет. Албетте эгерде сиз жогорку сотко чейин мындай нааразы болуп кассациялык арыз менен кайрылсаңыз. Албетте мына сиз айтып жатканга ишенсек, эгерде чындыгында силерде күбөлөрүңөр бар боло турган болсо, далилдей турган далилдериңер бар боло турган болсо, анда албетте аны областык сотко алып келип көрсөтүңүздөр. Областык соттун айырмачылыгы бул жерде райондук сотто бир судья караса, а облустук сотто 3 судьянын мындай коллегиалдык каралат. Ал соттор эмнеге укуктуу? Соттор биринчи инстанциялык райондук соттун чечимин такыр бузуп салып, жаңы чечим кабыл алганга. Же болбосо ошол эле чечимди жарым-жартылай бир бөлүгүн жокко чыгарып, чечимди ошол жарымын мындай өзгөрткөнгө. Же такыр эле алып салып, ошол эле кайра сотко башка курамда кароо үчүн, ишти кайрадан карап чыгуу үчүн жөнөтүүгө соттун укугу бар. Ошондуктан баягы биринчи инстанциялык соттун чечими бул акыркы болбойт дегеним ошол. Ошондуктан сиз апелляциялык тартипте эгерде бүгүнкү күндө сотко берген болсоңуз, ар бир далилди жарандык иштердин айырмачылыгы ушунда ар бир тарап өзүнүн далилдерин өзү келтириш керек. Демек сиз сизде укуктарыңыз бар. Сиз каалагандай мыйзам менен тыюу салынбаган бардык далилдерди сотко көрсөтө аласыз. Ошол эле учурда күбөлөрдү өтүнүч келтирип, сотто күбө катары суратканга толук укугуңуз бар. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесси кодекси 338-берени апелляциялык инстанциядагы соттун ыйгарым укуктары. Апелляциялык инстанциядагы сот төмөнкүлөргө укуктуу. Биринчи инстанциядагы соттун чечимин өзгөртүүсүз, ал эми даттанууну канааттандырбастан калтырууга. Биринчи инстанциядагы соттун чечимин толук же айрым бөлүгүндө өзгөртүүгө, же аны толук же айрым бөлүгүндө жокко чыгарууга жана жаңы чечим чыгарууга. Биринчи инстанциядагы соттун чечимин толук же айрым бөлүгүндө жокко чыгарууга жана иш боюнча өндүрүштү токтотууга же болбосо арызды карабастан калтырууга. Биринчи инстанциядагы соттун чечимин жокко чыгарууга жана ишти соттун ошол же башка курамында жаңыдан кароого жөнөтүүгө. 339-берени апелляциялык тартипте соттун чечимин жокко чыгаруу же өзгөртүүгө негиздер. Биринчи инстанциядагы соттун чечимин жокко чыгарууга же өзгөрүүгө негиз болуп төмөнкүлөр саналат. Иш үчүн олуттуу мааниси бар жагдайларды толук эмес айкындоо. Сот тастыкталган деп эсептеген иш үчүн мааниси бар жагдайлардын далилденбегендиги, соттун чечиминде баяндалган тыянактардын иштин жагдайларына дал келбегендиги, процесстик укуктардын нормаларын бузуу же материалдык укуктун нормаларын туура эмес колдонуу.